Урматтуу вице-мэр, мен сизге суроомда, азыркы учурда мен бул жакта Жылмасов Арча Бешикте таза суу боюнча көйгөй жаратып жатат да, туурабы? Эмне себептен сиздер ошол Жылмасов Арча Бешикке көп кабаттуу үйлөргө уруксат берип салгансыздар? Эртең ал үйлөр бүтсө, бир тамчы суу да жетпей калат да. Бергенде да жалаң канализация бар, водопровод бар жерлерге разрешение берип, башаламан кылып салдыңыздар. Ушу боюнча бир маалымат берип коюңчу. Азыркы күнү негизи Рыспек Исламович боюнча негизи бизде нормага эсептеп келгенде азыркы дебит суу норма менен жетиштүү да. Тилекке каршы ошол расчет менен да кетет экен. Анда өзүнүн нормативдик документтер менен негизинде болуп атат. Бүгүнкү көйгөй бул ошол негизги биздин жыл массивтерден суунун көлөмүнүн корулушунун көптүгү болуп атат да, 3-4 эсечи. Эгер биз биринчиден келечек мына азыркы маалда жаңы эле айтылгандай башкара сууну ишке киргизсек, ушу 1 жылдын ичинде, анда бардыгына өзгөчө Арча Бешикке суу жетиштүү болот. Жок, эми Арча Бешикке көп кабаттуу үйлөргө уруксат бербеш керек да. Норматив акты менен деп атасыз, эми аны жакшы билебиз, коррупцион схемалар менен берилип кеткен да, мурда ген план чийилгенде аны жакшы билебиз. Мен сизди күнөөлөгөн жокмун. Андан тышкары сиз жазып алсаңыз, Аскаташ 3 жазып алсаңыз, жазып атам. Аскаташ көчөсүндө бул Аскаташ 46 үй экен, ошол жерде 2 жыл мурда водопроводду жасап кетишкен экен. 4-5 квадрат метр асфальт кылыш керек экен, кылбай ошол жерде бир үйүнү машинада сүзүп кетип бир кайрылышып атат да. Бак ошо асфальтын жасатырып койбойсуздарбы ошол боюнча? Көзөмөлгө алабыз. Анан азыркы учурда бүт эле региондордо да көйгөйлөр жаралып жатат да, таза суу боюнча, суга суу боюнча. Урматтуу Алмазбек Тимурбекович, бизде Кадамжай районунда 3 дария бар. Ак суу, Кожошкен, Исфайрам. Бул дарыяларга ким көзөмөл кылат? Дарыянын кожоюну ким? Айыл өкмөтпү, суу департаментиби, МЧСпи? Кимге карайт ушу дарыялар? Рыспек Исламович, дарыяларда бизде дарыянын үстүндө башкы суу алыш курулганда, искусственный сооружение деп коет, ошоктон башталып бизге карайт. Ошо биздин башкы суу алгычка чейин бизге карабайт. Жана жээгиндеги карьерлер абдан көбөйүп кетти. Азыр элге, дыйкандарга суу жетпей жатат. Ошо карьерлерге ким көзөмөл кылат? Минприрода уруксат берет да. Минприрода, ушу боюнча Минприрода барбы азыр? Бар бул жерде. Маалымат берип коюңчу, кантип биз дыйкандарды мындай суу менен камсыздалабыз? Шагылдар, карьерлер курулуп кеткен шагылдар алынып атат, суу жетпей жатат да. Азыр ошол мына карьерлер боюнча мен да айтып кетейин белгилеп, бул жерде да башаламандык бар да. Себеби карьерлердин тереңдиги 3 метрге чейин жергиликтүү бийлик бере берет да, уруксатты. Ошол себептен көп карьерлер берилип кеткен. Анан калганда болсо чоңураак карьерлерге биздин геология берет уруксат. Дарыянын жээгиндеги шагылдарга разрешение бербеш керек. Суу жетпей жатат, тартыштык болуп атат. Ушу боюнча эми берилип кеткен лицензиялар токтотуш керек да. Сиз туура айтасыз. Негизи жергиликтүү неме жер кодексине жана суу кодексине жазылган ошо жана сууга тийиштүү жерлерге уруксат берилбеш керек карьер жазат. Природный ресурстардан бериш керек да. Ошо боюнча бир комплекстүү түрдө иштеп чыксаңыздар, жалпы эле токтотуш керек дарыянын жээгиндеги карьерлерге разрешение беришти. Ушул боюнча анализ жасап, ушу баштадык инвентаризация жасайбыз, ушул менен чара колдонобуз. Анан Госстройго да бизде Кызылкая шаарында 100 миңден ашык население жашайт. Кызылкая шаары бул Баткен областындагы эң чоң шаарлардын бирине кирет. Анан Баткен областынын ички миграциясы да ошол Кызылкая шаарында
жайгашып атат да. Азыркы учурда бир жумада кээ бир кварталдарга бир эле жолу суу барып атат экен да. Муну кандай кылып чечебиз? Бул шаарлардын суу маселесин бул ошол шаарлардын водоканалдардын карамагында биз ошолор чечишет да. Шаардын водоканалы, Кызылкая шаарынын водоканалы чечеби? Ооба. Сиздер эч кандай тиеше жок, Жок, биз болсо ошол финансылык институттардан баягы исполнительный агентство катары эгерде башка баягы гранттык, кредиттик макулдаш болгон учурда биз ошолорго как исполнительный агентство болуп ошол мыйзамдарын өткөрүүгө ошо жардам беребиз да. Мен анда сизге понедельник күнү Кызылкая шаарынан кишилер келет, долбоорлор даяр, мен сизге жиберейин, ошо Кызылкая шаарыны суу менен камсыз кылуу багытында бир жардам берип койсоңуздар. Жарайт. Рахмат.